3 күн үйүнө шайтан кирбейт экен. Кимде ким бул сүрөнү окуса. Урматтуу мекендешим, биз көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерселер болуп жашообуз, ооба биз көрүп турабыз мына бүгүн. Адамдарды көрөбүз, адамдардан келип аткан кырсыктарды көрөбүз, адамдардан келип жаткан зулумдуктарды көрөбүз, бирок көрүнбөгөн нерселерчи. Бүгүн медицина аныктап чыга албай турган оорулар пайда болуп атат. Себеби биз өзүбүз көбүнчө саяк басып коюп атабыз да. Үйдө туруп деле, турганда, басканда, отурганда. Ким ушул сүрөнү окуса 3 күн шайтан кирбейт экен. Шайтан жинден алыс кармайт экен. Куран окуу менен урматтуу мекендешим жүздү дагы тазалайт экенбиз биз. Бул не, кайсы сүрө десеңиз, Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсүн ким баштан аяк окуса, анын үйүнө шайтан, жин кирбейт экен, Ошондуктан бул сүрөнү окуңуз, Куран окуганга аракет кылыңыз. Себеби урматтуу мекендешим, жан дүйнөңүздүн рахат алышын кааласаңыз, Куран окуңуз. Бул жер жүзүнөн үзүлүп, асмандарга, жылдыздардын үстүндөгү суулардын ичинде жыргап рахат алууну кааласаңыз, Куран окуңуз. Бул дүйнөнүн проблемаларынын бардыгын унутуп, башка жабык эшиктердин ачылышын кааласаңыз, Куран окуңуз. Бардык азыр аркага кетип жаткан иштериңиз, тосулуп жаткан кадамдар, канча аракет кылбасаңыз чыга албай жаткан чокулар, бардыгы ийгиликке жетейин десеңиз, Куран окуңуз. Себеби бизди Куран куткарбаса, башка нерсе куткарбайт, сактабайт. Мен миңдеген, миллиондогон далилдерди алып келем, Куран менен көп ийгиликке жеткендерди. Ошондой экен, Куран менен ийгиликке жетиңиз. Куран окуганды үйрөнүңүз.